Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fi'd-din ya erhamer rahimin. Faslun fir-ridda. Biz buga çeyin iman jönündө, imanın şartları jönündө öttük elek. Bugünkü ötüle turgan sabak dinden çıkıp ketүү jönündө bolmokçu. Adam kaçan dinden çıkıp ketet, Kuday saktasın. Anan dinden çıkkandan keyin şeriat taraptan al kişiге kanday ökümдөр жүктөлөt. Аны ким деп тааныйбыз? Ошолор жөнүндө кыскача айтып берет экен. Анан алдын ала кыскача кээ бир маселелерге токтолуп ала турган болсок, негизи адамды динден чыгаруу, жаны динге келүүсү бул Кудайдын иши. Эч бир адам шариат көргөзгөн канткенде динге келет, же канткенде динден чыгып кетет, аларды билбей туруп эле ал адамга мусулман же мусулман эмес динден чыгып кетти деп айта албайт. Шариат көргөзгөн эрежелердин негизинде гана динден чыкты деп айта алабыз. Бирок андай иштерди көрө албасак, аны динден чыкты деп айта албайбыз. Анан бул маселе негизи аябай кылдат маселе. Адамдарды динден чыгарууда шашылганга болбойт. Аны тактоо керек болуп калат. Анткени Абу Ханифанын айтканы бар. Адам баласынын 99 иши динден чыккан экендигине даллат кылып, анан бир эле бөлүгү анын динде экендигине даллат кыла турган болсо, мен аны динден чыгарбаймын дейт. Бирок ал маселе дагы алымдар айткандай туура түшүнүү керек болуп калат. Ал дегени мен аны динден чыкты деп, динден чыккандан кийинки өкүмдөрдү бергенге шашылбаймын дегендей мааниде айткан дейт. Болбосо динден чыккан экендигине кабар бере тургандай бир иштер табыла турган болсо, шариаттын эрежелерине салып туруп динден чыкты деп айтабыз. Кандай болбосун, бул өтө кылдат, назик маселе. Динден чыга турган амалдарды айтканга чейин бир эреже катары алымдар койгон эрежени түшүндүрүүгө аракет кыла турган болсок, адам канткенде динден чыгат. Канткенде мусулмандардын катарынан мусулман эместердин катарына кошулуп калат дегенде алымдар бир ушундай эреже айтат. Адамды кандай иши динге алып келе турган болсо, кайсыл бир ишти жасаганда мусулмандардын катарына кошулган болсо, эми динден чыгууда ошол эле нерсени жокко чыгаруу менен динден чыгып кетет дейт да. Адамды мусулман эмести кача мусулман деп айтабыз. Ал мусулмандардын катарына кошулуубуз үчүн эмнени жасоо керек эле? Аны жасаган болсо динге келет дагы. Эми динден чыгуу үчүн аны чануу керек болуп калат, аны жокко чыгаруу керек болуп калат. Ошондо гана динден чыкты деп айтабыз. Мисал катары кечеги айткан имандын шарттарынан бирөөнү айта турган болсок, Кудай Тааланы жалгыз деп билген болсо, анан Кудай Таала кандай сыпаттарга ээ болуусу керек эле? Кандай сыпаттар менен сыпатталуусу важип, керек эле? Кандай сыпаттар менен сыпатталуусу мүмкүн эмес эле? Ушулардын баардыгын жүрөккө алып келүү менен мусулман болду эле. Эми ушуларды жокко чыгаруу менен мусулмандардын катарынан чыгып кетет дейт да. Анан аны алымдар эки жактуу дагы карап көрөт. Динден чыгуу же тил менен болуусу мүмкүн. Тил менен дегенде жанагы адамды иманга алып келе турган нерселерди тили менен жокко чыгарып ийет. Жүрөгү дагы кошо ага ынана турган болсо шарты. Бул тил менен болгонго мисалы Аллах Тааланы сөгөт дейлик, же пайгамбарларды, сахабаларын сөгүү бул динден чыгарып кое турган амалдар, нерселер. Кээ бир амалдар болот, алар
негизи биз амалды аткаруу менен же амалды таштоо менен динден чыгарбайбыз. Анткени амал ыймандын шарттарына кирбейт. А бирок кээ бир амалдар болот, аны жасаган киши динден чыккан экендигинен кабар берет. Ал амалды динден чыккан киши гана жасабаса, же динден чыгат экендигине ыраазы болгон киши гана жасабаса, жөнөкөй мусулман, Кудайдан корккон мусулман аны жасабайт. Ошондой иштерди көргөндө гана динден чыкты деп айтабыз. Эгерде динден чыгара тургандай бир амалды жасабаган болсо, аны биз динден чыкты деп айтпайбыз. Кудай Таала баарыбызды ажалыбыз жетип дүйнөдөн өткөнгө чейин өзүнүн дининде бекем кылган болсун. Азыр бул маселени айтып олтуруп, ушундай бир окуя эске түшүп кетти. Илгери бир алым аябай катуу ооруп калыптыр. Анан негизи алымдар такыбачылык кылып, өмүрүнүн акырында көп ооруп калышат болчу. Кээде тамакты жакшы жебегенинен, өзүнүн ден соолугуна жакшы кам көрүп, жакшы карабагандыктан көптөрү ооруп калат болчу. Мен дайыма бир алымдын өмүр баянын окуп, ошол кишинин илим жолундагы жүргөн абалын эстеп алып, аябай өзүмчө уялам. Анан аябай кыжаалат болом. Шафии мазхабында ушундай бир алым өткөн. Закария аль-Ансари болса керек. Бул киши ушунчалык динге, илимге өмүрүн арнагандыктан жеген тамагына дагы анча көңүл бура бербейт эле дейт. Кээде акчалуулар келип, мого чай ичип коюңуз, керектүү бир иштериңизге коротуп коюңуз дегенде, жок деп аларды кабыл албайт эле дейт. Анан иштеп бир акча таап, жакшыраак жашаганга мүмкүнчүлүк бар эле, бирок болгон убактысын илимге бөлгөндүктөн кээде тамак жебей жүрүп калган учурлар болот эле дейт. Ал киши өзү айтат, мен күнүгө ошол мечиттин жанында, Египеттик болгон Асхар мечитинде дейт, ошонун жанында бир мусор төккөн жер бар эле дейт. Ошол жерде дарбызды жеп туруп, анан төгүп коюшат эле дейт. Анан ошол дарбызды акырын алып барып кичине жууп тазалап туруп жеп алат элем дейт. Ошол югнини, ошону жеп алган болсом, эртең мененки кечки тамагыма ошол өтөт эле дейт да, кадимкидей ошон менен мен эчтеке жебейт элем дейт. Дагы бир алымдын окуясы бар. Аты бир аз эсиме келбей калды. Бул киши аябай такыбадар, диндар адам болгондуктан, өмүрүн илимге арнагандыктан тамакты дагы азыраак жеп калган да. Анан аябай арыктап дагы кеткен дейт. Ушунчалык арыктап кеткен дейт. Акырын могул китептерде ушинтип келет. Ол бармагы менен могул сөмөйүн мондай бириктирип туруп, анан колуна салып, ондой кылып алып келсе, могул далына чейин келе тургандай деңгээлде колу арык болчу дейт да. Ошентип алымдар өзүнүн убактысыны илимге, Аллах Тааланын динин жайылтууга арнагандыктан ден соолугунан дагы кээде ажырап калат эле. Жанагы окуяга кайта турган болсок, алым аябай катуу ооруп калат. Анан окуучулары кыжаалат болот. Эми бул шейхибиз дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, бизге илимди ким берет? Деп анан аябай кыжаалат болуп, кайрылышат. Жакшы бир врачтарга көргөзөлүк, чакырталык, падышага кат жазалык, дарылап эми жакшы болуп кетиңиз, эми бул ден соолуктагы аманат дегенде жанагы устазы болбойт дейт да. Жок, мен маселе башка жакта, кой, неметпегиле, убара болбогула, мен ошол боюнча өтөт окшойм деп макул болбойт. Анан окуучулары сарсанаа болуп, кыжаалат болуп, кой бул устазды, шейхибизди дарылап алсак болбойт деп, анан бир күчтүү бир табыпка барат.
барып анан ошентип бизге сабак берген агайыбыз, устазыбыз ооруп калды. Ошону бир дарылаталы десек, алып келели десек макул болбой атат. Анын абалын көрбөй туруп бир дарылап койгонго мүмкүнчүлүк болобу дегенде, жанагы табып айтат, жок болбойт, мен аны кантип дарылайм аны көрмөйүнчө. Абалы менен таанышмайынча, ага бир диагностика бир коймоюнча, аны текшерип көрмөйүнчө мен дарылай албайм. Бирок бир жолу бар. Ошону аткара алсаңар, мен ошого карап дарылайын дейт. Макул, кандай? Эптеп ошол агайыңардын жанагы заарасын алып келе аласыңарбы дейт. Эми аны баягы ошол бир авратына карабай тургандай бир жолдор менен алып келе алабыз, макул дейт. Анан эми дааратканага бир идиште койсо керек, эми кандайдыр бир шариатка туура келе тургандай бир жолдор менен анын ошол заарасынан алып келди дейт, таап, врач айткандай. Анан жанагыны көргөн врач аябай таң калды дейт. Көпкө чейин бир өзүнө келе албай анан айтты дейт, мен мындай ооруну көрбөгөм бул убакытка чейин. Деп анан дароо эле байкады дейт, бул боор оорусу дейт. Бирок мен өмүрүмдө мындай ооруну кездештирген жокмун, көргөн жокмун. Бул таптакыр башкача оору экен деп анан кыскасы дарылаганга аракет кылды дейт. Анан жанагы окуучулары дагы таң калып, анан кийин бир убагы келип, ыңгайын таап, анан сурады дейт. Биз ушинтип айтпай, врачка дарылатып эметтик элек, колубуздан келген аракетти көрдүк элек. Эми азыр жакшы болуп калдыңыз деп анан өмүрүнүн этегинде болсо керек балким. Ошол врач айтты эле, мындай ооруну көргөн жок элем. Бооруңуз ошол учурда аябай эзилип бир адам бир ал врач өмүрүндө бир кездешпеген бир оору пайда болгон экен бооруңузда. Бунун себеби эмнеде? Ал врач айтты эле, бул аябай кыжаалатчылыктан, адам баягы бир көп ойлонгондон болот деп айтты эле. Ойлондурган маселе эмне? Эмне кыжаалат кылды деп сураган учурда жанагы устаз айтты дейт. Мен бул убакытка чейин ага сабак берген устаздарымдын көпчүлүгү жакшы эле ибадат менен, жакшы эле бир таквачылык менен келатып, анан өмүрүнүн этегине келген учурда динден чыгып кеткендер дагы болду. Бир туура эмес жолдорго түшүп кеткендер дагы болду. Анан мен дагы ошолордун жолун жолдоп каламынбы? Мен дагы ошондой бир жолго түшүп каламынбы деп ойлоно отуруп, ошентип ооруп калсам керек деп жооп берди дейт да. Акыйкатта бул жакшы эле жолдо келатып, анан туура эмес жолго түшүп калуу бул өтө чоң көйгөй. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, ал-умур би хаватимиха. Адамдардын кыяматтагы абалы бул дүйнөдөгү өмүрүнүн этегине жараша болот деп айткан эле. Ким кандай абалда өлгөн болсо, өмүрүнүн акыры кандай боло турган болсо, кыяматта ошондой абалда тирилет деген эреже бар. Кыяматтагы барар жери дагы ошого жараша болот деген эрежелер бар. Ошон үчүн адам баласы дайыма акыбетинен, өмүрүнүн акырынан коркуп жашоосу керек болот. Өмүрүнүн акырына чейин жакшы иштерди жасап, ошого тырышуусу керек болот. Анткени адам баласы динден чыгып кете турган болсо, анда бүтүндөй бардык амалы жокко чыгып кетет. Эгер кайра тооба кылып, динге келип, дин менен өткөн болсо жакшы. Бирок ошондой абалда кетип кала турган болсо, анын бара турган жери төбөлүк тозук. Кудай Таала баарыбызды андан сактаган болсун. Кудай Таала өмүрүбүздүн этегине чейин өзүнүн дининде, таквачылык жолунда бекем жүрүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Анда маселеге өттүк. Фаслун фир-ридда. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه والردة قطع الإسلام بالقول أو الفعل الموجب للكفر. الردة dinden çıkıp ketүү деген эмне десе, قطع الإسلام. Ал дегени исламды жокко чыгаруу дейт. Мусулман эле, бирок динден чыгуусу менен ал мусулмандардын катарынан чыгып, мусулман эместердин катарына өтүп калды дегенди билдирет. Эми ал
сөз менен болот, аул фейл же иш менен болот. Кандай иш, кандай амал дегенди ошол динден чыккандыгын билдире тургандай бир иштер. Ал ишти жасаганда адам баласы динден чыкты деп айтылына турган иштер. Аны мусулман киши жасабай тургандай иштер. Динден чыккан экендигине ыраазы болуп гана жасай турган иштер дейт. Ошолор менен динден чыгып кетет. Демек динден чыгуу эки жол менен болот экен. Сөз менен же амал менен, иш менен. Ал иш атайын ошол динден чыккан экендигин билдире турган иштер болот. Мусулман киши жасай турган иш эмес болот ал. Ошолор менен гана динден чыгып кетет дейт. Wa huwa allazi yasturu an ta'ammudin. Эми ал сөз, ал иш кандай десе дагы сүрөттөп айтып берип атат. Атайлап адам баласынын денесинен чыгып кетет дейт. Жаңылып же адашып эмес. Атайлап ошол ишке барат. Мисалы, касужудун лиссана. Жана буттарга сажда кылганга окшош дейт. Атайын адамдар кол менен жасап алган кудайдар бар эмеспи? Ошол кудайларга атайын сажда кылат. Сажда кылат дегени ошол ибадатка татыктуу деп, ага ибадат кылат. Ошон менен адам динден чыгып кетет дейт. Ва илқаил мусхаф фил қадр же Кур'ан-ы Кәримди мусорга таштап коет дейт. Кур'ан-ы Кәримди кордоп коет, аны тепселейт. Кудай сактасын, жаны дааратканага алып барып коет. Ошонун өзү динден чыккан экендигин билдире турган амалдар. Динден чыгарчу амалдар. Ошолорду жасоо менен дагы адам баласы динден чыгып кетет дейт. Вал каулу ал мужиб лил куфр. Буга чейин динден чыккан экендигин билдире турган амалдарды айттык. Эми динден чыккан экендигин билдире турган сөздөр кандай болушу мүмкүн? Десе, huwallazi la farqa an yaqulahu an i'tiqadin aw inadin aw istihza'in. Ал сөздөрдү аны айтууда жүрөк ага ынанган болсун, же аны чанып болсун, мисалы. Чанып дегенде бир нерсени чанат. Диндеги баягы белгилүү бир динден деп эсептелген нерселерди чанат. Ал истихса же аны шылдыңдайт. Ушундай бир жолдор менен адам баласы динден чыгып кетүүсү мүмкүн дейт. Мисалы, وَمَنْ إِسْتَحَلَّ حَرَامًا كَالْخَمْرِ وَالزِّنَا وَالْقَتْلِ. Кайсыл бир киши арам нерсени адал деп айта турган болсо, мусулмандардын баарысы адал деп билген нерсени, адал экендигине ынанган нерсени арам деп ынанган нерсени адалга чыгарат экен. Мисалы, арак окшош. Арак арам экендигинде такыр шек жок. Onu бирөө эмне дептир? Адал дептир. Вазина ойноштук кылуу, никеси жоктур эле аялдарга баруу, же никеси жоктур эле аялдар эркектер менен жүрүү, бул зина. Ушуну кимде ким адал десе, вал катл өлтүрүү да арам болчу. Буну дагы бирөө эмне дейт экен? Жок, боло берет дептир. Ау харрама халалан бил ижма. Же бүтүндөй бардык үммөт адал деп билген нерсени арамга чыгарыптыр. Мисалы, үйлөнүү адал болсо, жок, үйлөнүү арам деп айтып атат. Адал нерселерди жөө адал десе, жок, аны дагы жегенге болбойт деп айтып атат. Ал учурда эмне дейт? Адам баласы динден чыгып кетүүсү мүмкүн дейт. Ау тaqarraba lis-sanam bi-zabh kafara. Же буттарга, жанагы айткандай жасалма кудайларга курбандык чалып, ошолорго жакын болуу үчүн аракет кылган болсо, бул учурда дагы динден чыгып кетет. Ау каля ли муслимин я кафир. Же мусулман эле кишиге кафир деп кайрылыптыр. О кафир, о мусулман эмес киши деп ага кайрылган болсо, өзүнө кайтат деген эреже бар. Кудай сактасын, ошон үчүн мусулман кишилерге бирдемкени сүйлөгөндө аны туура эмес жакка чыгарууда абайлап мамиле кылуу керек болот. Била ta'wilin kafara. Аны динден чыккан экендигин билбей туруп эле аны динден чыктың, мусулман эмесмин деп айтуу, бул коркунучту өзүнө кайтып кетүүсү мүмкүн дейт. ومن عزم على الكفر في المستقبل. Ким келечекте, Кудай сактасын,
динден чыгууну пландаса дейт. Кафара фил хал, ошол учурда эле динден чыгат. Анткени динден чыгуу бөлүнбөйт. Азыр кийинки деп бөлүнбөйт. Келечекке ниет кылдыбы, бүт ошол учурда динден чыгып кете берет. ولو سخر باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو بوعده أو بوعيده كفر. Эми адам баласы кээде шылдыңдоо менен дагы динден чыгып кетүүсү мүмкүн. Мисалы, Аллах Тааланын ысым сыпаттарын шылдыңга алыптыр. Ушундай да болчу эле деп шылдыңга алыптыр. Же Кудай Тааланын буйругун шылдыңга алыптыр. Намаз окугула деди, арам жасабагыла деди. Аны шылдыңга алып атат. Ушундай да болчу эле деп. Жакшыраак бир иштерге буйрубайбы деген сыяктуу бирдемкелерди айтып койсо, Кудай сактасын. Анткени Кудай Таала эмнеге буйруган болсо, Кудай Таала даанышман зат. Эч качан туура эмес иштерге үндөбөйт Кудай Таала. Эмнеге үндөсө, демек анда адам баласы үчүн пайда бар. Ау би ваадихи, же кыяматтагы берүүчү сыйлыктарын шылдыңдаптыр. Бейиште мындай жыргалдар бар. Бейиште мындай даражалар бар. Деп Кудай Таала убадалаган нерселерди шылдыңга алып атат. Ушундай да болчу эле деп. Мисалы, ау би ваидихи, же азаптарды убадалаган. Эгер мондой иштерди жасап койсоңор, адашып, жатайлап, мондой ишке барсаңар, силерди кыяматта мондой азап күтүп турат. Дегенди дагы шылдыңга алыптыр. Чоң айта берет, боло берет. Кудай сактасын, булардын бардыгында кафара динден чыгып кетет дейт. Ау истахаффа би суннати Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям. Кафара жок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын амалдарын, сүннөттөрүн дагы шылдыңдаса, жеңил санай турган болсо, анда дагы динден чыгып кетет. Мисалы, ушундай бир маселелер келет. Керек болсо кээде аалымдарды шылдыңдоо менен дагы же динден шааир деп айтылган бир нерселер болот. Ошону көргөндө динден деп билебиз. Аларды шылдыңга алуу менен дагы динден чыгып кетүүсү мүмкүн. Мисалы, азан өкүмө сүннөт, бирок аны шылдыңдоо менен Кудай сактасын динден чыгып кетет. Ушундай да болчу эле. Жөн эле азан жок деле окуп койсоң боло берет деген сыяктуу бир шылдыңдоолор боло турган болсо, анда дагы динден чыгып кетет дейт. Кудай Таала баарыбызды сактаган болсун. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.